Жашыл тажрыйбаларды илгерлетүү боюнча Борбор Азиялык диалог форуму Бишкек шаарында өтүп, жашыл стимулдардан тарта суу ресурстардын башкарууга чейинки темаларды камтыды. Катышуучулар жашыл экономика жөн гана заманбап тренд эмес, бул келечектеги улуттук өнүгүүнүн негизги багыты экенин белгилешти. Кыргызской республики вопрос. Азыркы учурда бул региондордо бизнес жана жашыл демилгелер өтө тездик менен өнүгүп жаткандыктан Бишкекте биздин сүт заводу ийгиликтүү иштеп жатат. Ал жерде биз жашыл саясатты активдүү жүргүзүп, бир катар экологиялык демилгелерди ишке ашырып келебиз. Айрыкча таң кактоо багытында чоң иштер аткарылды. Бөтөлкөлөрдүн капкактарын, штринг пленкалардын салмагын азайтууга жетиштик. Учурда кайра иштетилген пластик, арпет колдонуу жана келечекте өндүрүшкө киргизүү маселелери каралууда. Кыргызстан менен катар биздин компания үчүн Казакстан да маанилүү роль ойнойт. Ал жакта азыр жаңы снека же жеңил тамак аш заводу курулууда. Бул ишкана 2026 жылдын март айында ишке берилиши пландалууда. Мы рассматриваем этот путь как возможность для диверсификации. Кыргызстанда 2019-2023 жылдардагы жашыл экономика программасы ийгиликтүү аяктап, азыр жаңы документ даярдалууда. Анын алкагында көмүртек аз бөлүп чыгарган транспорт, жашыл энергетика, туруктуу туризм жана энергия үнөмдөө сыяктуу приоритеттер киргизилген. Бул климаттык өзгөрүүлөрдү ушундай мыйзам менен биз мамлекеттик өзүбүзгө милдеттерди албасак, биздин ар түрдүү баягындай чоң рисктер бар да. Кыргызстан суунун башы болгондон кийин бизде кандай болсо Борбордук Азияда ошондой болот. Бизде сел кетсе, значит суу азаят. Кийин кайра кургакчылык болот. Бизде чоң селдер кетсе, паводки деп коет орустар. Анда биздин хвостохранилищаларыбыз бар, бизде ар түрдүү отвалдар бар, радиационный хвостохранилищаларыбыз бар. Алардын баардыгы суу аркылуу бүт элдин Борбордук Азиянын элине, Кыргызстанга эң биринчи залалы тиет. Ошондуктан ошол нерселерди алдын алуу үчүн мен ушундай мыйзамды демилгелеп жатамын. Бүгүнкү ушул диалог өтө жакшы аянтча. Ушундай биздин бир гана мамлекет аракет кылбастан абнал ишкерлер чөйрөсү кандай өздөрүнүн ойлору бар, кандай өздөрүнүн сунуштары бар. Себеби биз жакшы жакка, жашыл жакка өзгөрүлөбүз десек, ишкерлер киришиш керек. Форумда Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан эксперттери тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы да сунушталды. Мында углероддук рынок, климат саясаты, ESG стандарттары жана трансчек аралык кызматташтык маселелери каралды. Бүгүнкү Борбор Азиядагы жашыл практикаларды илгерилетүү боюнча форумду атайын уюштурдук. 2 жыл мурун биз чоң бир талдоо жүргүзүп, Кыргызстанда кандай жашыл практикаларды колдонуу боюнча кандай стимулдар бар деп баарын изилдеп туруп тартуулап бердик. Кайсы стимулдар мыйзамдарда бар, кайсыларды дагы эле киргизиш керек. Жана ошондой эле биздин Борбор Азиядагы өнөктөштөр менен кеңешип, силерде кандай болуп атат, кайсыларды биз силерден алсак болот, кайсыларды бизден силер алсаңар болот деп кеңешип туруп ушундай иш баштаганбыз. Мына бүгүн дагы баары келишти. Казакстан, Өзбекстан, башка өлкөлөрдөн, мамлекеттик органдардан, эл аралык уюмдардан, ошондой эле жеке сектордун өкүлдөрү келип, бүгүн көп пайдалуу жакшы маалыматтарды айтып беришет. Иш-чарага жеке секторлордогу активдүү катышты. Форумда бир катар компаниялар айлана чөйрөгө зыян келтирбеген иш ыкмаларын сунуштап, жашыл багыт бул келечек экенин далилдешти. Так как сейчас в этом регионе Республикабызда туруктуу өнүгүү жана жашыл трансформация маселелери мамлекеттик саясаттын башкы артыкчылыктарынын бири болуп эсептелет. Биз Париж келишими жана БУнун туруктуу максаттары сыяктуу эл аралык милдеттемелерибизди ыраттуу ишке ашырып келебиз. Бул максаттар улуттук өнүгүү программасында интеграцияланган 2026 жылга чейин документке, ошондой эле 2030 жылга чейин жаңы программага да камтылган. Жакынкы убакта бул программа тиешелүү жарлык менен кабыл алынат. Инклюзивдүү жашыл экономикага өтүү жөн гана заманбап багыт эмес, бул өлкөбүздүн стратегиялык тандоосу. Биз бул жолу экономиканы диверсификациялоонун, калктын жашоо сапатын жогорулатуунун жана экологиялык туруктуулукту узак мөөнөттүү келечекте камсыздоонун мүмкүнчүлүгү катары карайбыз. огромное значение в регионе, кроме Кыргызстана, для нас имеет Казахстан. Форум Борбор Азия өлкөлөрүнүн жашыл трансформация жолундагы аракеттерин бириктирген маанилүү аянтча болду. Эми мунун жыйынтыгы катары жаңы мыйзамдар, программанын ишке ашуусу жана регионалдык кызматташтыктагы жандана турганы күтүлүүдө. Айдана Ашимова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.